Урал федералдык университети. Бул окуу жайда азыркы күндө 100дөн ашык кыргызстандык студент билим алат. Так ушул университетте Россия менен Казакстандын алгачкы президенттери Борис Ельцин менен Нурсултан Назарбаев жогорку билим алган. Ким билет, балким бул жерде Кыргызстандын болочок өлкө башчысы ийне менен кудук казып жаткандыр. Эрмек Асантуров Токен металлургиялык факультетинде 3-курста окуйт. Университетке кокусан окуп калды, дос баламан билип калдым. Билип калып, ушундай Екатеринбургтан комиссия келет экен. Ушундай Уральский федеральный университетке экзамен өткөрөт экен. Кокусан бар тапшырып келип өттүм. Азыркы учурда 3-курста окуйм, металлургия факультети. Эрмек окуусунан гана ийгилик жаратпастан спортту мыкты жетишкендиктерди көрсөтүп келет. Ал ар бирибиз кыргыз жердештер уюмунун баркын түшүрбөөгө аракет кылабыз дейт. Спорт жагынан өзүм негизи дзюдо менен машыгам. Дзюдо менен бул жака эле келип машыгып баштадым. Азырынча бир канча универсиадаларга чыкканбыз. Орундарды алганбыз. Ошондой эле арым спорт боюнча да катыштык. Аяктан да ийгиликтүү орундарга жетиштик. Буюрса, биринчи орун. Ошо бул спорт менен машыккан себебим биринчиден өзүм үчүн эле эмес, ошо университетибиздеги өзүбүздүн землячествобуз бар. Ошо землячествонун дагы кандайдыр урфунун ичинен жогорку алдыңкы орундарга коелу деп землячество үчүн дагы машыгып атабыз десем болот. Кыйын эмес бекен окуу процесси менен спортту айкалыштырып алып жүрүш? Менимче кыйын деле эмес. Биринчиден өзүңдүн каалооң болуш керек. Өзүңдү кандайдыр бир түртүп турушуң керек ошол нерсеге. Окууга биринчи бияка эмнеге келдик, окуганы келдик. Ошондуктан сабактарды калтырбаганга аракет кылабыз. Ана буякта кыргыз студенттер ынтымактуусуңарбы? Көп чогулуп турасыңарбы? Көз тийбесин ынтымагыбыз аябай жакшы. Көп өзүнчө землячествосунун ичинде кандайдыр мероприятияларды уюштуруп турабыз. Ар кандай оюндарды башыбызды бириктирип, ынтымагыбызды үзбөгөнгө аракет кылабыз. Россиянын эң мыкты деп саналган 15 жогорку окуу жайынын катарындагы бул университетте 35 миңден ашык студент билим алат. Анын 13% дүйнөнүн 90 өлкөсүнөн келген чет элдик студенттер. Студенттердин Бириккен Улуттар уюму жана Студенттер союзу окуу жайдагы ар өлкөнүн жердештер уюмдары менен тыгыз кызматташып келет. Студенттер союзунун төрагасы кыргызстандык Койбек Партов дагы ушул окуу жайдын бүтүрүүчүсү. Знаете, когда люди приезжают в другую страну учиться, они априори всегда сильно отличаются от студентов обычных, потому что у них другая мотивация, они по-другому заряжены, они хотят демонстрировать большому количеству людей свои навыки, способности. Поэтому, когда мы говорим о студентах из Кыргызстана, мы отмечаем то, что они очень активны, занимаются спортом, учебой, понятно, потому что это всегда на первом месте. Билесизби, чет элдик студенттер жергиликтүүлөрдөн айырмаланып турат. Алардын көз карашы, мотивациясы бир аз өзгөчө. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүн башкаларга көбүрөөк көрсөтүүгө аракет кылат. Алардын арасында кыргызстандык студенттер бир эле окууда эмес, спортту дагы өзүнүн мыкты экенин көрсөтүп келет. Ал эми кыргыз жердештер уюму тууралуу айта турган болсом, жакында эле бул уюм Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечесин эң сонун деңгээлде өткөрдү. Мындай чыгармачылыкка арналган иш-чараларды кыргызстандык студенттер абдан көп уюштурат. Анда алардын адабиятка көз карашын, чыгармачылыкка болгон ынтызарлыгын көрсөтүп, өз маданиятын башка студенттерге тартуулоо менен жогорку окуу жайга жаңы келген студенттер арасында көнүшүү, таанышуу алда канча оңой жана жеңил болот. Поэтому, если говорить о студентах из Киргизии, крутые ребята. Вот, можно просто с улыбкой говорить о том, что крутые ребята. Мы дружим с большим количеством из них. Некоторые ребята из Кыргызстана работают у меня в команде Союза студентов на важных ответственных должностях, поэтому только хорошее. Киргизское землячество было примером для других землячеств, когда они начали организовывать каждый вечер ифтар во время Рамадана. Кыргыз жердештер уюму башка жердеш уюмдарга орозо мезгилинде ооз ачар уюштуруп үлгү болгон. Биздин окуу жай интернационалдуу болгондуктан мусулмандар да аз эмес. Алардын башын бириктирүүдө алгач ирет жол көрсөткөндөр кыргызстандык студенттер болду. Кыргыз жердештер уюмунун төрагалыгына жаңы дайындалган Бекберди Назарканов студенттердин өндүрүштүк практикасында маселелер бар экенин айтат. Кен байлыктар боюнча окуйбуз бизге. Анан бизге бул жакта практика өтүш аябай кыйын кыргыз студенттерине. Анткени дегенде биз бул жактан биринчи практика өтүш үчүн гражданство керек бизге. Ошол нерсени көп карайт. Бизге мындай бизден Кыргызстандан лицолор келгенде айтышат, практика өткөнгө болот деп. Бирок бара именно ошол дата жакындаганда бизге кээде отказ да берип коюшат да.
жок болбойт деп, силер башка граждансыңар, бул жакта биздин да секретный бир нерселерибиз бар деп көрсөтпөйт да. Бул жака представительдер келгенде биз аларга айтабыз, то что бизге Кыргызстанга барганда ушундай жайында именно производственный практиканы жакшылап өткөргөнгө бизге жардам бергиле. Биз силерге биз кээ бир компанияларга, именно Кыргыз алтын предприятияларга запрос жөнөтөбүз, бирок аларды бизден жөнөткөндөрдү окушпайт да. Жаңы окуу жылында Кыргызстандан 10 гана студент келген. Жогорку курстун студенттеринин айтымында, буга чейин Кыргызстандан келгендердин саны бир жылда 50 же андан көп болгон учурлар да болуптур. Мен окуп аткан специалист Кыргызстанда жок болгондугуна байланыштуу. Мен өзүм аябай кызыгып окушум керек, себеби бул багыт боюнча Кыргызстанга адис аябай керек деп тандагам. Ошон үчүн азыр мага аябай кыйын болсо деле мен аракет кылып окуп жаткан учурум. Себеби мен бакалаврды Кыргызстандан окуп, ал жакта педагогикалык багытта окуганым үчүн, бул жака техникалык багыт болгон үчүн деле бир аз кыйынчылык болуп жатат, бирок аракет кылсаң жеңсең болот. Вторая задача о том, что когда вы говорите что-то рекомендации должны быть такими, чтобы человеку что было понятно, как их делать. Правильно? Ну вот. Ири окуу жайда студенттер да көп. Биринчи курстун студенттери бөтөн жерде жаңы окууга көнгүчө жогорку курста окуган жердештери ар дайым жардам берип келет. Вот в первом году мне было более интересно, наверное. Покидать свою родину было легче для меня. Биринчи курска өтүп, бул жакка кетип жатканда окууга жана бөтөн жерге кызыкканымдан ата-энем менен коштошуу жеңил эле болгон. Биринчи курсту бүтүрүп үйгө барып кайра кетип жатканда абдан эле оор болду. Бир жылда туулган жериме болгон сагыныч, ананда ата-энемдин колдоосундай колдоо, мээрим эч жерде жок экенин түшүндүм. В университете работают 16 студенческих национальных общин, и мне очень приятно сказать вам сегодня, что наиболее активно и, наверное, эффективно работает именно кыргызская студенческая община, которая объединяет более чем 100 студентов. Университетте 16 улуттук студенттик коом бар. Алардын арасынан эң эле активдүү иш алып барып жаткан кыргызстандык коом 100 студенттин башын бириктирет. Бул жака алгач окууга келген студенттердин оңой көнүшүп кетишине жардамын аябаган Кыргыз жердештер уюмунун Кыргызстандык жогорку курстун студенттеринин жана Кыргыз консулдугунун жардамын белгилеп кетким келет. Анткени университеттин администрациясы жана мугалимдери менен тыгыз кызматташып, бул жаатта ар дайым жардамын аябайт. Это совместная работа, совместная деятельность по адаптации тех, кто приехал сюда впервые. Кийинки жылы окуу жай өзүнүн түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилейт. Университет музейинде окуу жайдын түптөөчүлөрүнүн 1920 жылы тартылган сүрөттөрү коюлган. Мындан сырткары окуу жайдын белгилүү бүтүрүүчүлөрү тууралуу маалымат, түрдүү экспонаттарды көрүүгө болот. В этом зале у нас расположена экспозиция по истории УПИ, УРГУ и УРФУ, начиная с 20-х годов до сегодняшнего времени. Но здесь вот декрет Совета народных. Бул залда УПИ, УРГУ жана УРФУнун 1920 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы тууралуу экспозициялар жайгашкан. Бул жерден болсо элдик комиссарлар кеңешинин Урал мамлекеттик университетинин мекемеси тууралуу чыгарган токтомун көрүп турасыздар. Анын курамына Тоо-кен металлургиясы, политехникалык, айыл чарба, медициналык факультеттери кирген. Бул токтомго 1920 жылдын 19 октябрында кол коюлган. Здесь можно посмотреть счеты, по которым считали, потом арифмометры появились, типа нашего калькулятора сейчас, на которых тоже можно было делать умножение, деление, сложение, вычитание. Ну, тут мы показываем и строительные отряды. В 1956 году у нас студенты отправились на свои незалежных целинных земель. Потом появились студенческие строительные отряды. Здесь мы показываем эмблемы, нашивки разного периода времени. Готовальни показываем, сколько предметов сейчас в этой готовальне. Видите, у нас был большой чертежный зал, где стояли кульманы, вот, пожалуйста. И студенты сидели и чертили курсовые, дипломные работы. Конечно, все это было в карандаше. То есть прикалывался листочек ватмана и сидели, чертили. То есть вот такие. Биздин мекендештер билимин жогорулатып алган соң Кыргызстанда иштөөнү тилек кылат. Алардын арасында Эрмек да бар. Ал мекенинде мыкты кесипкөй адис болуп, элине эмгегин арнап, кум төрдө иштөөнү кыялданат. Мирбек Молдокунов, Элдер Асанбаев, Ала Тоо 24, Екатеринбург шаары.